Ушундай болбосо жаным чыгат. Караңгы чаңды. Ушу чаңга, ушу мына будай эккен полеге чыгып, биз эл менен жолукканга мажбур болуп атабыз. Ой эл журтум. Ой эл журтум. Карачы ушуну. Ушундай бийлик бизге керекпи? Бийлик элдики болсо. Бийлик элдики болсо. Элди болсо монтип будай эккен талайга кууп чыкса. Бул эмне деген акмакчылык? Эми мен жана айткандай азыр эмеге барам, кулумдуга барам жолукканы. Кулумду да свет өчүрсө керек. Айырда да даяр турса керек аларчы. Азыр мен сүлүктүгө барам. Сүлүктү дагы өчүрсө керек светти. Ташыйып келет деп коркуп даярданып атса керек. Көрдүңөрбү? Менден ким коркот? Менден бийликте отурган акмактар коркот. Бийликте отурган ушуга окшогон мэрлер, ушуга окшогон акимдер, ушул акмактар коркот менден. Себеби алар билет. Эртең мен Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп, эл журтум бийликти колго берип кое турган болсо, ушуга окшогон акмактар эч качан бийликке жакындабашын билет. Элим жерим деген элдин арасынан чыккан жөнөкөй адамдар бийликке келип, эл башкарууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз туугандар. Биздин бир мыйзам долбоорубузду айтып келатып эле ушуларга жиним келип кетти да менчи. Ушунчалык ушу эки адамга ачуум келди, ама мени өткүзүп койсоңор булар жаман кылат. Жаман кылат. Ама булар мени өттү дегенде эртеси күнү өздөрү арыз жазып кетпесе, мына көрөсүңөр. Мени өттү дегенде эртеси кетет. Ошон үчүн мына Испанянын ичиндеги элдерге жеткизип койгула. Лейлек районунун элине жеткизип койгула. Мен депутат болуп өтсөм, экөө тең эртеси күнү арыз жазып кетет туугандар. Ушун жеткизип койгула бардыгы.